деп мындай кыска информациялар берилет. Кандай проекттер бар мына в целом бул жерде 4, 6, 7, 8 проект бар. Бул проекттерди иштеп атканда булар они будут развивать свои фундаментальные навыки программирования дейт. Будут изучать веб-разработку, дизайн дейт. Жана башка. То есть бул жакта окуп чыксаңыздар аябай мындай жакшы берилген общий информация да. То есть сразу түшүнөбүз эмнелерди окуйт студент, эмнелерди үйрөнөт окуучулар, окуучу дейли. Анан цели. Бул курсту цель этого курса вообще, да, построить, допустим, артефакты, проекты, используя HTML, CSS, JavaScript, проектно ориентированные приложенияларды, веб-сайттарды түзүү, жана ошондой эле дизайн мышления деп коет го. То есть бул жакта көп мындай психологический да аспекттер бар да. Көп нерселерди мындай платформа мындай оңой биз көрүнгөнү менен мындай цель көп нерселер камтылган да. Бала не только знания, базовые знанияларды алат, но и они будут развивать еще свои навыки, дизайн мышления, да, дизайн thinking, вот, и user experience design, то есть как бы в целом делать вот этот UI часть. UI деп коет, жанагы сайтты башка түзүлүшүн, анын удобствосын иштеп чыккан UI UX деп коет го, ошол сыяктуу знания, билим алса болот да. Анан бул курстун структурасы жөнүндө структурасында негизи биз башында айтпадык белек, бул негизи эле BSDде curriculum бул explore, learn, create деп эң эле биринчи бул BSD платформасынын эң биринчи максаты бул изилдейбиз, ошо биз изденебиз, биринчи изденип эмне болгон кызыгат, кантип түзсө болот экен депчи бир нерсени. Анан ошол нерсени learn мындай издеп уже окуп баштайбыз да. Окуп, издеп эмне болду экен деп анан create. И ошол биз окуп, ошол биз кызыгып аткан нерсени мындай иш жүзүнө ашырышыбыз керек да. Мы должны создать уже что-то. Ошол 3 как бы принципте турат да. Бул жөнүндө да я вот сабактардан айтып кеткем более подробно, да. Анан курс level standards бул эмнени түшүндүрөт? Биз эң башында айткандай эле бул BSD платформа деген жана международный жана образовательный стандарттарга туура келет. Бардык стандартизация, аккредитациядан өткөн. Жанагы биз башында биз бир айттык эле го. ISTA, CSTA деген ошо международный стандарт бар, который на computer science teachers деп жанагы ошо именно, как бы сказать, компьютерный инженериядагы мугалимдердин ассоциациясы стандарттарды иштеп чыккан да. Ошол стандарттын баарына тең ар бир проект жооп берет да. Ошол ар бир проект ошол кайсы именно пункттарына жооп берет. Ошо пункттарына чейин бул жакта берилген да. 3C, 6D деп. Бул ошол чоң файлдар, ошол жакта ачканда көрсө болот да. Если вам интересно, сиздер ошол бул жакта ссылкалары бар, ошол стандарттарга ачып туруп окуп чыксаңыздар болот. Это все на английском, правда. Ошол бүт стандарттарга, ошо мировой стандарттарга ар бир иштеп аткан проект кайсы пункттарына жооп берип атат, ошону точно көрсөткөн да. То есть жөн эле булар алып туруп эле мындай өзлөрү билгендей кылып жазап койгон эмес, а именно ошол дүйнөлүк стандарт, именно информатика сабагын, компьютерный инженерия сабагын окутканга ошо именно окуучуларды мектеп жашындагы болобу, бардык нюанстарды
көңүлгө алып туруп иштеп чыгарылган стандарттын баарына тең мына жооп берет. Ошон үчүн бул жакта мына ар бир пункттары менен берилген да. Анан ошо стандарттар жөнүндө информация мына ссылкаларды ачып окуп чыксаңыздар болот. Тоже очень интересное исследование, стандарттардын баары тең берилген. Так, анан teacher resource, мугалимге ресурс. То есть, если мисалы үчүн көк болуп турбайбы, көк это сразу ссылканы түшүндүрөт. Биз ачсак болот. Мисалы үчүн first steps in coding боюнча бул жерде кыска слайд бар да. Кыска слайд бар. Сиздер сабакты баштаардан мурда ушул curriculumга кирип, рабочий программа десек деле болот. Ошолга кирип туруп, ошол презентацияларды ачып, балдарга көрсөтсөңүздөр болот. Мисалы үчүн, биринчи биз азыр мисалы үчүн First Steps in Coding деген модулду ачтык да. Бул жерде эмнени үйрөнөбүз? Если проектор колдоно турган болсоңуздар, проектордун астына чыгып, кодинг, кодирование деген эмне? Бул жактан өзүңүздүн сөзүңүздөр менен түшүндүрсөңүздөр болот. Более как бы более упрощенный тил менен дагы берилип, бул жакта айтылган англисче, бирок оңой эле которуп берсеңиздер болот. Наглядный, красочный жакшынакай ол жакта презентациялар бар. Буларды ачып, ар бирин ачып көрүп алсаңыздар болот. Өзүңүз чыгарып да алсаңыз болот, если у вас есть желание, распечатка кылып алсаңыздар болот. Бул жакта теория как бы презентация түрүндө берилген да. PDF формат, но презентацияга ылайыкталып берилген на английском. Муну дагы как материал катары колдонсоңуздар болот. Анан, то есть ар бир проектке кыска материалдар берилген да, ресурстар, чтобы сиздер ар бир проект боюнча балдарга түшүнүк бере алгыдай болушуңар керек. Ошондуктан бул жерде сразу ушу рабочий пландын ичинде эле ссылка менен берип атат да. То есть силер баягы платформаны ачып, библиотекага барып, ар бир эмесин ачып отурбайсыз. Бул жактан эле сразу материалдарды алып окуп чыксаңыздар болот да. И балдарга сразу ачып көрсөтүп, мындай сабак өткөн катарычы, сабак башында биз түшүндүрүп берип, андан кийин практикалык иштерге киришебиз го, ошол сыяктуу эле. Анан vocabulary, бул модулдарды, ошол бул модулдун ичиндеги проекттерди кылгандан кийин бизге кайсыл жаңы сөздөрдү, жаңы терминдерди үйрөнөбүз, жаңы нерселер болушу мүмкүн. Ушулардын баарын тең биз ушул модулдан үйрөнүп өткөнбүз да. То есть синтакс, стартак, аутпут, вот эти теги жана башка. Анан биз буга чейин айтып кеткендей эле, как мы до этого говорили, здесь разделено каждый проект по часам. То есть вот hour one деген это первый час. Биз бул модулду ачканда эмне кылсак болот? Explore, биринчи изденебиз, анан окуйбуз деп айттык го. Жанагы 3 принцип, ошол принцип боюнча эң биринчи мугалимдин кадамдары. Это шаги для учителя. Первым шагом с чего начать? С чего начать? Эмнеден баштайбыз? Вот силер келдиңер, сабакты звонок болду, балдар отурду деген сыяктуу да. Биринчи мына discussion questions деп атат. Discussion эмне? Бул суроону биринчи мындай сүйлөшөбүз, балдар менен диалог курабыз. Балдардан биринчи сурасак болот. Кодинг деген эмне? Программирование деген эмне? Депчи. То есть биз сразу эле мындай ачыклап эме деп платформаны ачып кирбей, эң биринчи мындай балдар менен бир диалог курсак болот деген сыяктуу. What is coding деген, кодирование эмне деп биздин сөз. Андан кийин балдар ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн, примерлерди келтирет. Анан бул жакта мындай примерный ответ депчи, ай деп турбайбы, варианты. Это как мы разговариваем с компьютерами, да, и говорим им что-то делать. То есть суроо берип, и бул жакта силер кайра кантип иток кылып койсоңор болот деген сыяктуу силердин дагы ответтериңер жазылуу да. То есть ар бир силердин шаг
Эми примерный, конечно. Ар бир мугалимдин өзүнүн методикасы